Курч респиратордук вирустук оорулары жана сасык тумоо бул олуттуу кыйынчылыктарды пайда кылган оорулар. Алар катуу кармаганда дем алуу органдары жабыркайт. Сасык тумоо өзгөчө коркунучтуу. Анан быйылкы жылы грипп оорусу да кошулду да, грипп А кошулду. Бизде жана санэпиднадзор бар эмеспи, ошолордун алган анализдердин жыйынтыгы боюнча грипп А оорусу да жүрүп атат да. Бул айрыкча көбүрөөк чоңдордун арасында, балдардын арасында да жүрүп атат. Бул акыркы кездеги вирустук инфекция балдарда көбүнчө пневмония оорусу менен кабылдап кетип атат. Ошонусу менен коркунучтуураак болуп атат. Температуралары түшпөй, көпкө чейин жогорку көрсөткүчтө туруп атканы. Инфекциянын коркунучун азайтуу үчүн эпидемия учурунда коомдук жайларга баруудан баш тартып, бет кап кийүү зарыл. Сасык тумоо менен ооруп аткан адамдар менен байланышта болгондон кийин дайыма колду жууш керек. Эгер сиз ооруп калган болсоңуз, анда ооруп жаткан учурда витамин С аябай жакшы антиоксидант болуп эсептелинет. Ошондуктан биз лимон, калемпир, малина, карагат, имбирь ошол жер жемештерди сунуштайбыз. Лимонду баланын аллергиясы жок болсо, лимон менен бал менен чай берсеңиздер болот. Дарыгерлердин айтымында ооруп аткан учурда сөзсүз тамактануу керек. Бирок ашыкча тамактанып, ашказан иче карынга күч келтирүүгө болбойт. Шорпо, жашылча жемиштерди, бууга бышырылган тамактарды жегенге аракет кылыңыз. Айрыкча кыш мезгилинде балдардын рационуна жумада бир жолу балык да беришибиз керек. Балык, анан море продукты деп коебуз, ошо деңизден келген. Деңизде келген балыкта йод да болот экен. Жана деңиз балыры деп коебуз, балдар жаман көрөт, бирок ошондой болсо дагы, кичинеден аздан болсо дагы ошо баланын рационуна ошол өсүмдүктөрдү кошуп берсек, себеби бизде жаратылышы өзү биз бийик жерде жашаган үчүн бизде йод аз. Йод аздуулукта балдардын эс тутумунун начарлыгына көп нерселерге терс таасирин тийгизет. Ошол себептен эгер биз балдарыбыздын ден соолугун ойлосок, биринчи кезекте туура тамактануу. Эгер сиз инфекцияны жуктуруп алсаңыз, дароо дарыгерге кайрылып, туура дарылоону баштаңыз. Айдан Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.